Сузак районунда 15 жаштагы кыз бир тууган агасынан көз жарды. Маалыматты Турмуш чекит KG басылмасы өздүк булактарга таянуу менен жазды. Маалыматка ылайык, жашы жете элек өспүрүм кыз облустук төрөт үйүндө төрөгөн. Учурда эне баланын абалы жакшы. Жашы жете элек кыз кош бойлуу болгонун билген эмес. Аны бир туугандары сокур ичеги болгон деген ой менен ооруканага жеткиргенде гана билишкен. Бир туугандардын апасы учурда Россияда иштейт. Кыз менен 2000-жылы туулган агасы былтыркы жылдын күз мезгилинде маса балда жыныстык катнашта болуп, эртеси кечирим сураган. Сузак райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы маалыматты тастыктап, үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмү кыздын жакындары менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын билдиришти. Жалал Абад ОИБдин басма сөз кызматы бул факт боюнча топтолгон материал Сузак рейбини тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жазык кодексинин 164-беренеси 16 жашка жете элек адам менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер менен сотко чейинки өндүрүшкө алынганын билдирди. Учурда иш тергелип жатат. Булак Гавари Чекит ТВ. Клара Сооронкулова чиновниктерди паразитсиңер деди. Конституциялык палатанын экс-судьясы Клара Сооронкулова өзүнүн соц тармактагы баракчасы аркылуу мамлекеттик кызматкерлерди паразиттер деп атады. Сооронкулова Кыргызстандагы 18 000 мамлекеттик кызматчылар паразиттер кайдасыңар деп жазган. Анын бул посту талкуу жаратып жаткан учуру. Посттун алдындагы пикирлердин көпчүлүгүн мамлекеттик кызматкерлер калтырып жатышат. Алсак мэриянын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев «Биз паразитпизби? Сизден мындайды күткөн эмесмин» деген пикир калтырган. Айрым адамдар «Биз паразит эмеспиз, силер сыяктуу эле адамдарбыз. Мамлекет үчүн иштеп жатабыз» деп жазышууда. Булак Аргумент Чекит KG. Мелис Аспеков губернатор менен орун басары пандемия учурунда акыркы үлгүдөгү автоунаа сатып алышкан. Жарандык активист Мелис Аспеков Ысык Көл облусунун губернатору менен анын орун басары пандемия учурунда кымбат баадагы автоунаа сатып алышканын айтты. Ысык Көл облусунун губернатору Осмон Алиев жана анын орун басары Моңолдоров пандемия учурунда ушул эки Toyota Prado жол тандабасынын акыркы үлгүлөрүн сатып алышкан деген маалымат бар. Эгер чын эле ошондой болсо, биз тезинен алардын отставкасын талап кыла баштайбыз. Мен жеке өзүм ушундай талап менен барууга даярмын. Ошол учурда бүт аймакта болгону бир ИВЛ аппараты бар болсо, алар муну кантип жасашты? Бул маалыматты ким тастыктай алат? Балким Болот Темиров унаанын сүрөтүн ФБдан жүктөп алдым, деп Мелис Аспеков билдирүү жазып чыкты. Булак Назарньюс Чекит KG. Кой ташта пакистандык ыктыярчыны сабагандар аныкталды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Пакистандын жаранын сабады деп шектелген кишилер аныкталып, аларды кармоо иш-аракеттери жүрүп жатканын маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык 19 июлда саат 23:00 чамаларында Аламөдүн райондук ички иштер бөлүмүнө Пакистандын 22 жаштагы жараны арыз менен кайрылган. Ал арызында Кой Таш айылындагы эс алуучу жайлардын биринде аны белгисиз кишилер сабап кеткенин жана аларга чара көрүүнү суранган. Ушундай эле арыз менен дагы 3 киши кайрылган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жаза кодексинин 266-беренеси Б баштык менен катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталды. Милиция чыр-чатакка катышты деген шектүүлөр аныкталып, учурда аларды кармоо иштери жүрүп жатканын маалымдады. Кактус Чекит медиа агенттиги белгисиз кишилерден токмок жеген пакистандык ыктыярчы катары Бишкектеги стационарларда иштеп жаткан Шах Аббас Али аттуу жаран экенин жазды. Булак Азаттык уналгысы. Оштун тургуну күйөөсүнүн сөөгүн моргтон алыш үчүн 10 000 беришкенин айтты. Ош шаарынын тургуну көз карандысыз журналист Хулкар Исамова коронавирус жуктуруп каза болгон күйөөсү милициянын капитаны Улукбек Умаровдун сөөгүн уулу моргтон сатып алганын билдирди. Оштогу оолукананын жетекчиси Нуркамал Даминов акча опузалоо тууралуу кабары жоктугун айтып, кызматтык иликтөө жүргүзүлөт деп ишендирди. Исамованын айтымында маркумдун денесинде бычак тийгизбеш үчүн моргтун кызматкерлери 20 000 сом талап кылышкан. Бирок уулу алар менен макулдашууга барып 10 000 сом төлөгөн. Атамдын сөөгүн моргтон сатып алышканын айтып берди. Мындан тышкары алар санитарларга 3 000 сом беришти. Бирок башында 3 киши үчүн 6 000 сом сурашкан экен. О Кудай, деп жазды Исамова Facebook баракчасында. Журналисттин постуна интернет колдонуучулар нааразычылыгын билдирип комментарий калтырышты. Ал эми Facebook колдонуучусу Назгүл Насиева анын тааныштары да акча беришкенин ырастады. Бирок окуя Бишкек шаарында болгонун айтты.
Маркумду сойдурбаш үчүн 8.000 сом төлөштү. Кепинге ороп бериш үчүн санитарларга 5.000 сом беришти, деп түшүндүрдү ал. Ал эми Оштогу моргтун башчысы Нуркамал Даминов Кактус чекит медиа басылмасына акча опузалоо боюнча кабары жоктугун, бирок бул окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө жүргүзүлөөрүн айтты. Биз азыр журналды көтөрөбүз. Ал жакта ошол күнү иштеген пневмониядан кайтыш болгондордун сөөгүн өткөрүп берген кызматкерлер жазылган. Учурда өлүкканада бир гана менин кызматкерлерим эмес, соттук медициналык экспертизанын өкүлдөрү да иштеп жатышат. Биз сөзсүз биргелешкен иликтөө жүргүзөбүз, деди ал. Ал эми мындай учурда ага кайрылуу керектигин белгилеген. Буга чейин Ош шаары боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкы башкармалыгынын инспектору, милициянын капитаны Улукбек Умаров кайтыш болгон. Ал жубайы экөө коронавирус жуктуруп алып, ооруканага жаткырылган эле. Тилекке каршы Умаров аталган илдеттен айыгып кете алган эмес. Ошто 20-июлга карата коронавирустун жалпы 2618 учуру катталды. Ал эми өлкө боюнча илдетти жуктургандардын саны 27143-тү түзүп, анын 1037-си илдеттен каза болду. Булак клуб Чекит Азия. Сабырбек Жумабеков жол кырсыктан ата-энеси 2 тууганынан ажыраган балага жардам берүүгө даяр. 9-июль күнү саат 10:00 чамасында балыкчы Кочкор Унаа жолунда катталган жол кырсыктан бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү каза болгон. Ал эми кырсыктан жабыркап, учурда оор абалда ооруканада жаткан балага ортопед Сабырбек Жумабеков жардам берүүгө даяр. Бул тууралуу журналисттерге Сабырбек Жумабеков өзү билдирди. Анын айтымында ал жабыркаган баланын жакындары менен байланышкан. Учурда ата-энеси жана жакындары жол кырсыгынан каза болгон бейтап. Балыкчы шаардык ооруканасында 11 күндөн бери оор абал менен жатат. Мен жакындары менен байланышып, абалды түшүндүрдүм. Бишкек шаарына жеткирүүгө учурда карап жаткан дарыгерлери жоопкерчилик алса, биз аны 24 саат бою кабыл алганга даярбыз. Кырсыктан кийин кабыргалары сынып, өкпөсүнө катуу доо кетип, улам суу толуп жатат экен. Андыктан алып келүү чечими жергиликтүү дарыгерлерден көз каранды, деди Жумабеков. Эске сала кетсек, бейтаптын чоң апасы Күлия Токтосунова үй бүлөдө туяк калсын деп кайрылып, адистен небересинин саламаттыгы үчүн жардам берүүнү суранган. Булак Назарньюс Чекит KG. Азыркы согушта ок дарыларды, патрондорду бекиткен чыккынчыларды жазалаш керек. Ташиев. Менин колумда бийлик болгондо катылып жаткан дарылардын табылышы менен дароо элге конфискациялап берет элем, деп билдирди саясатчы, экс-депутат Камчыбек Ташиев регион телеканалына берген маегинде. Анын айтымында адамдын өмүрүн, ден соолугун бүгүн сактап калыш керек, эртең эмес. Ал үчүн ыкчам чараларды кабыл алуу керек. Кампадан ошол дары-дармектерди таптыңбы? 2 сааттын ичинде кыйналган элге таратып бериш керек болчу. Дарыларды катып отургандарга кылмыш ишин козгоп, жоопкерчиликке тартуу зарыл. Адамдар 3-4 күн ооруй турсун деген болбойт. Азыр саатына өмүрлөр өтүп жатат, деди Ташиев. Ал белгилегендей, бул дарылар кимдики болгон, канча өлчөмдө табылды, мунун баарын элге ачык айтуу керек болчу. Учурда согуш болуп жатат. Ушул согушта ок дарыларды, патрондорду бекитип жаткан чыккынчыларды азыр жазалаш керек, деп белгиледи саясатчы. Булак Медиа Центр. COVID-19 коомдук ишмер Жипар Жекшеев каза тапты. КТРКнын байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы коомдук ишмер Жипар Жекшеев коронавирус инфекциясынан каза болду. Бул тууралуу анын жакындарына шилтеме берүү менен жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Жипар Жекшеев улуттук госпиталда коронавирустан дарыланып жатканы 21-июлга караган түнү көз жумган. Жипар Жекшеев 1947-жылы Ысык-Көл областына караштуу Түп районундагы Талдуу суу айылында туулган. Ал Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн күрөшкө барандуу салым кошкон атуул Ашардын жана КДКнын негиздөөчүлөрүнүн бири. Коомдук ишмер болгон. 2017-2019 жылдары КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү жана төрагасы болуп иштеген. Соңку суткада коронавирустан 42 адам каза тапты. Бул тууралуу бүгүн 21-июлда Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. Каза болгондор төмөнкү аймактарда: Бишкек 9, Ош 2, Чүй обласы 3, Ош обласы 7, Талас обласы 4, Нарын обласы 4, Ысык-Көл обласы 7, Жалал Абад обласы 5, Баткен обласы 1. Муну менен Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун жалпы саны 1079 адамга жетти.
Камчыбек Ташиевдин бир тууганы Каныбек Ташиев каза болду. Бул тууралуу саясатчынын жакындары кабарлашты. Маалыматка ылайык, саясатчынын 57 жаштагы агасы Каныбек Ташиев көптөн бери ооруп жүргөн. Бүгүн 21 июлда саат 12 чамасында оорунун кесепетинен көз жумган.